Саламатсыңарбы менин балдарым? Маанайыңар кандай? Бүгүн мен силерге күн бою ушундай жагымдуу маанайды каалап кетемин. Бүгүн биз математика сабагын аралыктан окутууну баштайбыз. Сабагыбыздын темасы экини кемитүүнүн жады балы. Бүгүн биз силер менен биргеликте экини кемитүүнүн жады балын үйрөнөбүз. Сызгычтан байкап, кемитүүнү үйрөнүп, эреже чыгарууга көнүгөбүз. Ан үчүн биз алтын эреже кабыл алып алалы. Сабакты кун коюп угабыз. Жазуу эрежелерин сактайбыз. Албетте бул жерде цифраларды туура жазуу, мисалдардын аралыктарын сактоо деген эрежелерге туура так аткарышыбыз керек. Берилген тапшырманы так аткаруу, албетте убакытты туура пайдалануу. Анда китебибиздин 92 бетиндеги экини кемитүүнүн жады балы деген темадагы номер 1 мисалга көңүлүңөрдү бурамын. Экини кемитүүнү сызгычтан байкап, эреже чыгарып көрөлү анда. Мисалы 6 кемитилген 2 деген мисал берилсе, аны чыгаруу үчүн биз сызгычтан эң биринчи 6 деген цифраны таап алабыз. 6-ны кемитүү үчүн сызгычтан сол жакты көздөй жылат экенбиз. 6-нан бир жолу жылабыз, 5-ке келдик, экинчи жолу жылганыбызда 4-ке келдик. Демек 6-нан 2-ни кемитсек, анда 4 экен. Дагы бир жолу кайталап көрөбүз. 6-нан 1-ди кемитсек 5 болот, 5-тен 1-ди кемитсек 4 болот. Демек 6-нан 2-ни кемитсек 4 болот. Бул силерге түшүнүктүү болдубу балдар? Анда биз мына ушул билгендерибизди экинчи мисал боюнча дагы бир жолу билип алалы. Экинчи мисалда дагы экини кемитүүнүн жады балын түзүүнү мына ушул сызгыч менен байкап көрөлү. Экинин кемитүүнүн жады балын баштайланда. 2-нен 2-ни кемитсек 0. Эч жакка жылалган жокпуз, а? 3-төн 2-ни кемитсек 1. 4-төн 2-ни кемитсек 2. 5-тен 2-ни кемитсек 3. 6-нан 2-ни kemitsek 4, 7'nin 2'ni kemitsek 5, 8'den 2'ni kemitsek 6, 9'dan 2'ni kemitsek 7, 10'dan 2'ni kemitsek 8. Demek bu 2'ni kemitүүнүн жады балы. Ушул жады балда эмне үчүн 1 кемитилген 2 деген мисалдан, амалдан башталган жок. Албетте, муну силер азыр таап койдуңар. Себеби биз силер менен өткөнбүз, кичине сандан чоң санды кемитүүгө болбойт. Демек, 1 кемитилген 2 амалынан ошон үчүн башталган жок экен. Бул силерге түшүнүктүү болдубу? Бул жердеги 2'den 2'ni kemitsek 0. Бул 2'ni кемитүү жады балындагы эң кичине айырма болуп эсептелинет. Ал эми эң чоң айырма кайсы экен? Бул 7. Үчүнчү маселеге жакшылап көңүл бурабыз. Окуучулар 8 отургучту көккө санап көрөбүз. Көк отургучтарды 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 отургучту сарыга сырдашты. 1, 2, 3. Алар бардыгы канча отургуч сырдашты? Маселе түшүнүктүү болдубу? Дагы бир жолу кайталайм. Окуучулар 8 отургучту көккө, 3 отургучту сарыга сырдашты. Алар бардыгы канча отургуч сырдашты? Анда биз силер менен
Ушул үчүнчү маселенин шартын түзүп көрөлү. Кök отургучтардын саны тегерекчелер аркылуу берели. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Демек, kök отургучтардын саны 8 экен. Ал эми сары отургучтардын саны 1, 2, 3 экен. Демек, бул маселеде бардыгы канча отургуч сырдашты мына ушул суроого жооп беришибиз керек экен. Бул маселени чыгаруу силер үчүн оңой эле болсо керек деп ойлоймун. Биз бүгүнкү сабакта экини кемитүүнүн жадыбалын кайталап көрөлүчү. Анда бардыгыбыз биргеликте кайталайбыз. 2 кемитилген 2 барабар 3 кемитилген 2 барабар 4төн 2-ни кемитсек барабар 5 кемитилген 2 барабар 6-нан 2-ни алсак барабар 7 кемитилген 2 барабар 8-ден 2-ни кемитсек барабар 9-дан 2-ни кемитсек барабар 7 болот. Азаматсыңар балдар. Анда 2-ни кемитүүнүн жадыбалындагы эң кичине айырма канчага барабар экен? Азаматсыңар балдар. Бул 0-гө барабар экен. 2-ни кемитүүнүн жадыбалындагы эң чоң айырма канчага барабар экен? Ооба, ал 7-ге барабар экен. Анда эмесе үйгө тапшырманы алгыла. Ушул 3-чү маселени биз силер менен чыгарып көрдүк. Ошол 3-чү маселеге дагы 2 маселе түзүп чыгарышыбыз керек экен. Анда мен силерге бир маселе түзгөнгө жардам берейин. Анда кулак салып угуп турабыз. Балдар бардыгы 11 отургучту сырдашты. Алардын 8-ин көккө, калганын сарыга сырдашты. Канча отургучту сарыга сырдашкан? Балдар түшүнүктүү болдубу? Анда 3-чү маселе боюнча дагы бир маселе түзүүнү мен силерге тапшырмага бердим. Азаматсыңар балдар. Бүгүнкү сабакка эң мыкты катышып бергениңер үчүн силерге чоң ыраазычылык билдирем.